Жалал Абад облусунун социалдык көйгөйүнүн негизги өзөгү нара төрөлгөн наристелердин саламаттыгы түзүүдө. Бул багытта Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан атайын программа иштелип чыгып, коомчулукка байма-бай жайылтылууда. Бардыгы ошондо былтыркы жылы 2378 төрөт кабыл алынды. Бул бирок быйылкы жылы төрөттүн саны былтыркыга салыштырмалуу бир аз аз болду, где-то бир 100дөй ротко. Ала Бука райондук жалпы дарыгердик практика борборунда төрөт бөлүмү 20 орундуу. Мында 2 операциялык блок бар. Ара төрөлгөндөр быйылкы жылда 50 катталды. Анын 11-ин биз перенаправление кылып перинатальный центрге жөнөттүк. Жолдун алыстыгынан да көп ата-энелер отказ кылышат. Аяка баргандан көбүнчө бер жерде өзүбүз выхаживать этип анан үйүнө чыгарабыз да. Практикалык борборго Чаткал районунан да кош бойлуулар келишет. Тилекке каршы 2023 жылга салыштырмалуу 2024 жылы төрөттүн саны азайган. Ал эми ара төрөлгөн ымыркайлардын саны көбөйдү. Бул социалдык көйгөйгө айланды дешет ак халатчандар. Бизде 4 врач жетишпейт. Бул узкий специалисттер: кардиолог, рентгенолог, психиатр, нарколог, калган үй бүлөлүк дарыгерлер бизде азырынча жетиштүү. 12 ординаторубуз бар. Ошол 12 ординатор өзүнүн окуун аяктагандан кийин өзүбүзгө алып калайлы деп атабыз. Ара төрөлгөн ымыркайлар Жалал Абад облустук төрөт бөлүмүнө жеткирилүүдө. Былтыр Ала Букада 50 ымыркай айына жетпей ара төрөлүп, 11-и облустун борборуна жөнөтүлгөн. Натыйжада алардын баары аман-эсен чоңоюуда. Мындан улам перинаталдык борбордун зарылдыгы күч экендиги айтылат. Эң оор түрдөгү боюнда бар кыз келиндер кайрылышат. Бул жагы Токтогулдан баштап Катарманга чейин Токтогул, Каракөл шаары, андан ылдый бардык эле шаар райондор ушул жерге жөнөтөт. Ошонун эсебинен төрөттүн саны кескин өзгөрүп кетип, энелердин, балдардын саны көбөйгөндүктөн төрөт үйүнө батпай калган муктаждык жаралды. Аталган көйгөйдөн улам Жалал Абад шаарында заманбап перинаталдык борбордун курулушу жүрүүдө. Ал 3 кабаттан туруп, заманбап шарттары каралган. Мекеме ушул жылы эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилет. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Ала Бука районунан.